Урматтуу курултайдын катышуучулары, биздин алдыга койгон негизги максаттардын кээ токтолуп кетсем. Ички дүң продукциянын өсүү темпин орточо 9%да кармайбыз. Номиналдык жактан 2030 жылга чейин ички дүң продукцияны 30 миллиард долларга, же сом менен айтканда 3 триллиондун деңгээлинен ашырабыз. Ички дүң продукциянын жан башына бүгүн 2,5 миң доллар же 200 миң сомду түзсө, аны 4,5 миң долларга чейин жеткиребиз. Консолидацияланган бюджеттин көлөмү азыркы 704 миллиард сомдон 2030 жылга чейин 1 триллиондан ашырабыз. Экономиканын структурасы түп тамырынан өзгөрөт. Сервистик экономикадан индустриалдык, агрардык экономикага басым жасайбыз. Чакан жана орто бизнестин үлүшүн 50%га жеткиребиз. Жакырчылыктын деңгээлин 17%га чейин кыскартабыз. Кичинекей балдарыбызды бала бакчалар менен 80%га чейин камтыйбыз. Урматтуу элдик курултайдын делегаттары, ушул улуу жолдо элдик курултайдын үнү жана күчү чоң экенин белгилейм. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Курултайдын ишине ийгиликтерди каалайм.